Бүбү Сара Жакшыбай кызы үчүн 2 чака менен тынымсыз суу ташуу эң негизги жумуштардын бири. Себеби бул кварталга 2007-жылы турак жайлар салынып, ошондон бери суу курлары тартылган эмес. Мунун айынан арыктагы сууну бардык керектөөлөрүнө колдонуудан башка айласы жок. Күнүнө жок дегенде эле 5-6 жолдон суу ташыйбыз, арыктан ташып, жолдун алыстыгына карабай, жаш балдарыбыз бар. Бул суу эми өдөсүн билбейбиз, өдөдө каналда кандай мал жаныктар бар, тазаланбайт. Квартал боюнча 200-гө жакын кожолуктун баарында ушул абал. Канал арыктардагы үйлөрдөн алыс жайгашкандыктан көпчүлүгү 300 литрлик идиштерди пайдаланышат. Ал эми суук күндөрү каналдарга муз тоңуп, кир сууну дагы таппай калган күндөр болот экен. Бирок эң негизгиси ичүүчү суунун жоктугу барган сайын адамдардын өмүрүнө залакасын тийгизүүдө. Себеби агынды суудагы вирустар сарык оорусун козгоп, жаш балдар арасында бул дарт күчөп барат. Муну балдардын жугуштуу ооруканасынан дагы ырасташты. Балдарыбыздын мен бир эмес 2 балам тең сарык болуп, ушул жака келгенден бери 2 жылдан бери ушинтип ооруп атышат. Башта мындай ооруну деле, немени деле билчү эмеспиз, суунун проблемасынчы. Бу жерде жашоочулар эми айласыздан жашап атабыз да эми. Таза суу жок, алыс шаарга. Мындай кырдаал боюнча тургундар бир нече жолу шаардык мэрияга арыз жолдошкон. Ошондой эле өткөн жылдын күз айларында кала башчысы өзү келип, тургундар менен жолугушуу учурунда дагы суу курлары тартылат деген жайы бар экен. Деген менен ошол боюнча айтылган убадалар иш жүзүндө аткарылбай калды. Суунун башы Ломадырдан келет. Каналдын ичинде полный мусор менен келет. Эми бизде азыр кыргызча айтканда аккан сууда арам жок деп эле ошо арыктан сууну ичип атабыз. Бизге жок дегенде ушул эле арыктын суусунчу, ушул арыктын суусун эле алеге фильтрлеп туруп эле жок дегенде кесилиштен неме кылып туруп, түшүрүп туруп, таза суу кылып бизге өткөрүп берсе болот. Хотя мына центр жерге центр неме трубаны түшүрүп туруп, анан ар кимибиз өзүбүз деле киргизе алат элек да үйүбүзгөчү. Эми бул аймакка быйыл дагы таза суу тартылбашы белгилүү болуп калды. Себеби шаардык мэриядан ар кандай шылтоого жамынып, жооп беришкен жок. Маалыматтарга караганда 222-кварталга түтүктөрдү тартууга ири суммадагы акча керектелет. Бирок быйылкы бюджеттин аздыгына байланыштуу суу боюнча жумуштар жасалбайт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.